Салам алейкум достор. Бүгүн сиздерге кече айтып өткөндөй эле Appline платформасынын биринчи страницасы болгон бул домашняя страница. Ушул жактагы мына видео жүктөө боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Видео жүктөө боюнча сүйлөшкөндө бул жерде мына 3 кнопка турат. Бул play, идея и магазин покупка деп турабы, ошондой. То есть бул жерде Appline платформасы негизи жаш жаңы болгон үчүн бул платформа дагы да жаңыланып күндөн күнгө өсүүдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге даяр болгон бир гана ушул 3 баскычтан бирөөсү гана даяр болгон. Бул мына ушул лампочканын сүрөтү турган баскыч. Эгерде бул магазинге кире турган болсок, блок готовится деп жазылып атат. Лампочканы бассак, мына биздин азыркы иштетип аткан функционалыбыз. Play деп бассак, бул дагы готовится деп атат. То есть компания жаш, соответственно платформасы дагы да болсо жакшы өнүгүп, өсүп, бардыгын түздөп келаткан учуру. Андан кийин дагы могул баскычтар жөнүндө айта турган болсок, галочка, карандаштын сүрөтү, анан бул деген төгөрөк ичинде сызыкчасы бар. Бул деген заблокировано или не соответствующий контент деген сыяктуу баскыч ушул. Сизге айрыкча жаңылар эгерде түшүнбөстөн туура эмес видеолорду киргизип алса, платформа эгерде аны блокировкага киргизсе же болбосо башка көрүүчүлөргө көргөнгө чыкканда, показга чыкканда ушул видеолору туура эмес болуп калышы мүмкүн, убактысы туура эмес болуп калышы мүмкүн аткаруучу. Либо айталы мисалы братья наши меньшие деп турат, например, мен өзүм видеомду карай турган болсок, бул жерде жаныбарлар жөнүндө видеолор болуш керек основном. Эгерде сиз ушул разделге эле айталык мисалы башка эле бир немкени киргизип койгонсуз, бул Appline платформасы международный контент болгон үчүн муну бир гана биздин кыргыздар көрбөйт, либо бир эле ушу кыргызстандыктар үчүн эмес да, бул деген Россияда, Казакстан, Өзбекстан, то есть интернет бар жердин баардыгында иштейт, Кудай буйрса. Ошон үчүн ошондой болгон учурда эгерде айталы сиз менин видеомду көрдүңүз дагы не соответствует контенту деп туруп сиз ошибкасын белгилеп койсоңуз, ошол ошибканы мына ушул карандашыңыз кызыл болуп күйүп калат. Сиз ушул страницаңызга киргенде ушуну басасыз дагы ошол туура эмес болгон видеоңузду оңдоп койсоңуз болот. Карап көрүп, эмне деген туура эмес коюлганын сизге көргөзүлүп турат ошол видеонун астында. Ошого карап оңдоп коесуз. Бул жашыл күйүп турганы, то есть биздин видеолорубуз баардыгы нормальный деген сөз. Эми видеолорду жүктөө боюнча сүйлөшө турган болсок, тема задания дейт. Негизинде көпчүлүгүндө суроо болушу мүмкүн. Видеону каяктан алабыз, кандай кылабыз деген суроолор аябай көп болот. Видеону каяктан алабыз? Видеону алабыз биз каалаган жагыңыздан алыңыз. Кааласаңыз YouTube'дан алыңыз, кааласаңыз Instagram'дан алыңыз, кааласаңыз Одноклассникиден алыңыз, Facebook'tan алыңыз. Видеолор кандай болуш керек? Видеолордун качествосуна аябай жакшы көңүл буруш керек. Себеби бул келечекте кандай деп коет? Пассивный доход деп коет. Сизге токтобостон пайда алып келүүчү видеолор болуп калат. Ошон үчүн жүктөгөндө аябай жакшылап көңүл буруп жүктөгөн жакшы болот. Эгерде сиз орусча билбесеңиз, анда кыргызча видеолорду жүктөңүз. Бирок желательно ар тилде болгону жакшы болот, потому что это международная компания. Ошон үчүн эл аралык компания болгон үчүн сизге жалаң эле кыргыз тилинде киргизген бул менин оюмча ичине туура келбей калат. Эгерде сиз өзүңүз киргизе албаймын дей турган болсоңуз, киргизип бере турган тааныштарыңызды табыңыз, вышестоящий спонсорлоруңузга айтсаңыз, ошолор жардам беришет. Эми кайра эле видеого кайтып келели. Видеого кайтып келе турган болсок, видео киргизерде тема задания дейт. Биринчи менин оюмча эң жакшысы кандай темадагы заданияларды киргизсек болот экен көрүп алсак болот да. Бул жерде мой финансовый баланс, финансовое планирование, пассивы и активы, защита моих накоплений, выгодные путешествия,
кредитование и займы, мой дом, финансовые бренды, тренды, быстрые заработки, семейная, домашняя экономика, выгодные покупки акций, создаем свой капитал, обращение с деньгами, финансовая грамотность, здоровье, правильное питание и спорт, профессиональное развитие, личностное развитие, я и мир, успех, игры, любовь, семья, отношения, то есть вклад в общество, позитивное видение будущего, вклад в наследие, то есть ушуга окшогон материалдарды киргизсек болот. Айталык бул жерден эми биз видео тандайбыз. Карайбыз дагы эми бизде эң жакшы, эң көрүмдүү, эң видеолор кенен таркаган бул YouTube платформасы болгондуктан биз эмне кылабыз? Биз ушул YouTube'тан карайбыз. YouTube'тан издейбиз. Мисалы, токтоңуздарчы, азыр мына ушул эле жердеги Кунг-фу панда подборка приколов дейт, Жок. Мен сиздерге мындай совет берет элем. Мультфильм киргизгенден көрө, эми киргизсе деле болот, чисто для разнообразия. Но бирок мультфильмге андай эле жакшы просмотр боло бербейт, потому что азыр тем более контентте обновление болгондон кийин ал жерде адамдардын жашына карата берилчү болуп калды. Бизде пока что азырынча жаштар аз болгон үчүн, имеется в виду жаш балдар, жаштар эмес, именно жаш балдар аз болгон үчүн мультфильмди көбүн эле бара бербейт, просмотруңуз азыраак болуп калат. Андан сырткары дагы бир айта кетчү нерсе, новичокторго түшүнбөй калыштары мүмкүн. Бул жерде реклама киргизгенге болбойт, анан жаңылыктарды киргизгенге болбойт. Жаңылыктар дегенде именно имеется в виду новости, орусча айтканда, ошолорду киргизгенге болбойт. Например, айталы 10 тысяч в неделю, куры несутся как из пулемета, Хорошо. То есть, муну көрүп туруп койсо болот, потому что азыр в тренде деп коелу, модада болуп атат, айылдагы жаштарны өнүктүрүү боюнча бирлерибиз орус. Ушул видеону көрөбүз дагы, анан ушунун ичинен суроону табабыз. Эми өтө эле видеону узартпайын. Суроону таптыңыз, жообу менен таптыңыз дагы, сиз эмне кыласыз? Поделиться кнопкасын басасыз дагы. Анан бул жактан сизге чыгат бир нече программалар менен бөлүшкөнгө болот, жана ошондой эле ссылканы копировать эткенге болот. Бул жерден копировать ссылку дегенди басабыз. Дагы анан биз чыгабыз. Дагы бияка чыгып туруп өзүбүздүн платформага киребиз, дагы плюсту басабыз. Тема задания дейт. Тема задания бул бизде эмне болуп атат? Это у нас либо мой дом, либо хобби и увлечение болушу мүмкүн. Потому что как бы основной жумушуңуз башка болушу мүмкүн, бирок үйгө кичине тоок кылып койсоңуз, ал хоббиңиз болуп эсептелинет. Ошон үчүн хобби и увлечение дейт. Язык, на котором дается задание. Эң башкы, эң мындай керектүү нерсе биздин кыргыздарга. Потому что көбүнчө түшүнбөстөн жаңы киргендер ушул жерде орус тилин, мисалы орус тили менен кыргыз тилин адаштырышып, наркы берки кылып, иши кылса чаташтырып жүргөн учурлар аябай көп болуп атат да. Ошон үчүн суранып кетет элем. Видео орусча болуп атабы, значит орусча беребиз. Русский язык дейт. Анан бул жерге URL ссылка на файл к заданию дейт. Басып турабыз. Ставить деген чыгат, койдук. Анан минутасын коебуз, ал жактан карадык. 10 минутадан ашыгыраак экен, кичине биз 11 минута деп коебуз. Андан кийин название задания до 6 слов дейт. Бул жака эмне деп жазабыз? Бул жака жазабыз биз. Куры несутся как
из пулемета деп жазалы. Жанагы эле немеден алабыз дагы. Анан бул жерде возрастные ограничения дейт. Ушул жерде сиз койсоңуз болот. Возрастные ограничения, я думаю, лучше 0-дон баштап койсок да болот да, потому что хотя 0-дон эмес, айталы мисалы 10 жаш, 12 жаштан баштап өйдө койсок болот. Почему? Потому что эми кичинекей бөбөктөр мультфильм көрөт, а толуктор жөнүндө понятиясы жок да. 12 жашар бала деген бул 5-6 класс, то есть эшиктеги оокатты түшүнгөн бала болуп калат, уже чоңоюп калат. Андан кийин вопрос к заданию дейт. Бул жерге соответственно жанагы видеодон алган сурооңузду бересиз дагы. Ошол видеодон алган туура жооп, анан кийин өзүңүздүн оюңуздан дагы бир ошого окшош туура эмес жоопту коесуз дагы. Добавить деген кнопканы бассаңыз, айталы мына жерге мен мындай эле мисалы мурдагы немелери мен киргизип коеюн, анан мен өчүрүп коем. Мисалы айтайын, мындай кыласыз дагы. Мисалы суроосун бердиңиз, туура жообун, туура эмес жообун бердиңиз дагы. Өткөндө бир случай болду. Платформадан мен ушундай задание аткарып атып, видеодо туура делген жоопту заданиядан туура деп ошону бассам, ал туура эмес деп чыгып калды. Көбүнчө ушу видеону киргизип атканда ушул жерине маани бериңиздер. Чтобы ушундай ошибка кетип калбасын да. Мына биринчисине туура жообун жазасыз, экинчисине туура эмес жообун жазасыз. Кээ биркилер ошондой кылып жазып алган го дейм. Себеби менде өткөндө ошондой болгон. Бир видео ошондой мага туш келген. Биягына жазып койгон да туура жообун, биягына туура эмес жообун жазып койгон, ошондой туура келип калган. Болду, эми рахмат достор. Дагы суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Жооп бергенге аракет кыламын, акылым жетишинче. Рахмат, жакшы туруңуздар. Мынакей видеону баскандан кийин сизде бул жакта дагы бир нерсени айта кетейин достор. Мынакей хобби и увлечения куры несутся как из пулемета дейт. Not public деп турат, не публично. Ушуну сиз басып коесуз, public дейт, в общественности дейт. Платформа өзү модерациядан өткөргөндөн кийин мына төгөрөк кызылыңыз мындай кызыл болуп жанып калат, төгөрөк ак сызыкчанын ичи. Ошондон кийин сиздин видеоңуз уже просмотрга кетет. Анан көпчүлүк айтат, мен мынча видео киргизсем просмотр болбойт атат, андай болбойт атат деп. Бул жерде эң башкысы айтат го, жана эффект больших чисел деген нерсе бар. Ошол нерсе иштейт да. Айталы мисалы сиз 100 видео киргизсеңиз, 100 видео киргизип алып, ошол жерден 15 эле просмотр болуп атат, андай болуп атат, мындай болуп атат деп отурсаңыз отура бересиз. Андан көрө 1000 видео киргизсеңиз, элестетиңиз, 100 видеодон 15 видео болсо, 1000 видеодон 150 видео болот. Это в худшем случае. А в лучшем случае, а то и больше, 450, 500, 800 видеого чейин просмотр болот. Соответственно, айлыкты да жакшы төлөп берет. Рахмат достор, жакшы туруңуздар.